Биздин каза болгон жоокерлерибиздин, жаратылып, дарыланып жаткан жоокерлерибиздин жана жалпы өлкөбүздү коргогон жоокерлерибиздин атынан, өзүмдүн жеке атымдан бүгүнкү биздеги кээ бир бийлик бутактарында отурган инсандардын жеке коррупциялык схемаларына бөгөт коюуну айта кетет элем. Анткени биздин өлкөбүз үчүн, өлкөбүздүн өнүгүү өсүүсү үчүн, биздин жаштарыбыздын келечеги үчүн мына канчалаган баатырларыбыз өз жанын кыйып атат. А бирок ошол эле мезгилде биздин ырыскыбызды мамлекеттин чөнтөгүнө кол салган коррупционерлер бүгүн да кээ бирлери бийлик бутагында отурат. Мен ушул жерден айта кетейин, ошол балдарыбыздын өлүмүн эстеп, биздин жаркын келечегибиз, Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн жүрөгүңүздөрдү ойготуңуздар. Эгер биз баарыбыз жапа-тырмак ошол жоокерлерибизде мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн, келечеги үчүн бир муштумга айланып, биз ак кызмат жасай турган болсок, мамлекетибиз эчак бутуна турмак. Азыр да кеч эмес, ойлонуңуздар, урматтуу жемкорлор. Сөзүмдүн аягында айтарым, сүйүктүү Кыргызстаныбыз мындан ары тынчтыкта өмүр сүрсүн. Мекенибизде дайыма тынчтык болсун, өнүп өссүн. Ботом деп боздогон энелер, атам деп зар какшаган балдар ии болбосун. Ата журтубуз аман болсун. Рахмат. Рахмат чоң. Кийинки сөз Алиев Медербек Кубановичке берилет. Жагы эшик артында. Аппарат Камскулова.